каргыш, бирок жакшы да. Кызда тарбия кандай болгон? Ошону адам деп койчу экен. Көрдүңүзбү? Кошомат кылуу, түз сүйлөбөй, азыр ал институт жоголду. Адамды айланба деп айтат го. Адамга кандай мамиле кылышың керек? Төрөлөк балага ат койбойт. Айдап келди билбейм мен. Баласы жок, бешикти терметпейт. Мүнөз тагдырды калыптандырат дедиңиз го. Намыстуу болбой калат. Ошо эле максат. Ушу менен кыргыз улуулугун сактап келген. Тагдыр экен, Кудай маңдайга жазса эмне кылайын дейбиз го биз. Кандай, эмне үчүн адам жаралды бу дүйнөгө? Улуттун келечегине залака тийгизип атабыз да. Адам канткенде адам болот. Мына ондай болсо жакшы болбойт. Турмушта кийин кыйналып калат балам. Бул коррупционер деген бир жаман сөз, маданияттуу кылат да. Бул ууру да. Эмнени каалайт айыл? Ишенимдүүлүк, камкордук, коопсуздук, жылуулук болгон ошол. А сен мага эмне бере аласың? Мен сага жакпай калдым окшойт. Бирок Дастан Сити турак жай комплекси дал сиз каалап жаткан нерсе. Дастан Ситиде сизди салттарды унутпай, заманбап чечимдерди баалаган адамдар үчүн иштелип чыккан артыкчылыктар менен таң калтырат. Автоунаасы жок коопсуз королор концепциясы, балдар ойной турган жана чоңдор эс алган үчүн идеалдуу мейкиндикти түзөт. Дастан Сити Бишкектин тарыхында башталган жаңы барак болуп саналат. Бул комплекс шаардык жашоо менен жаратылыштын арасындагы гармонияны камсыз кылган таасирдүү курулуш. Дастан Сити күтүүлөрүңүздү канаттандырган, таң калдырган жер. Ишенимдүү турак жай, ишенимдүү мырзадай. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу темага баш багалы деп атабыз. Мейманым санжырачы, тарыхчы Дастан Сарыгулов агам. Саламатсыз агам? Саламатсыздар. Бүгүн биз дагы бир орчундуу темалардын бирине кирели деп атабыз. Ал кыргызда тарбия кандай болгон? Адам болуп жашоосу үчүн эмне кылыш керек деген сыяктуу темага киребиз. Анда агам, кыргыздын тарбиясы кандай болуптур? Камчы менен болуптурбу, сөз менен болуптурбу? Илгери ар бир мындай ашмалтай кылып айтпаса деле көз карашынан түшүнгөн учурлар болгон. Бир эле көз караш менен тарбия берип койгон учур болгон. Ошол тууралуу мындай. Биз бала кезде мүмкүн сиз дагы мына айыл шартта азыр деле кээде угуп калабыз. Биз бала кезде көп укчубуз. Эркелетип, тукумуң өскүр, качан адам болосуң деп ушундай сөздү угуп калдык биз. Тукум бай болгур дейт эле. Бай болгур. Ал каргыш, бирок жакшы да. Көрбөйсүздөр, кыргыз сөздүн күчүн кандай билген. Сөздүн күчүн билген. Ошон үчүн бираз мындай окус кылса дагы ат тукумуң өскүр деп тилдеген. Ой, бай болгур деп айткан. Себеби сөздүн күчүн билген бабаларыбыз. Биз ушу бала кезде көп уктук. Качан адам болосуң деп эркелетип ушинтип айтып сурачы да бизден. Себеби кыргыз адамдын 5 түрүн ажыратып ылгап таанычы экен да. Кыргыз. Бул айван. Буга теңелбе. Бул калабыз да азыр, Айвандан мурда бул макулук да, бул курсагы тойсо эл менен дагы, үй бүлө менен дагы, келечек менен дагы иши жок. Курсагы тойсо жүрөт, бул бир макулук деп коет. Бул айван буга теңелбе деп коет. Бул пендечиликти эмне кылабыз деп коет, туурабы? Жүргөн бир кишиде эми бул билет, мунуга барбаш керек, бирок өзүн жеңе албайт. Бул эми бир киши жүрөт деп. Анан адам болосуң деген сөз, ошонун мазмуну кандай? Адам деп биздин бабаларыбыз кимди айткан экен да? Байлыгы жок, бийлиги жок. Бирок адамдардын баары ошого муктаж. Ошо киши менен баарлашканда өзүн бактылуу сезген адамды ошону адам деп койчу экен. Көрдүңүзбү? Кыргыздын аркы кандай? Адамды 5ке бөлгөндө, бул адам кандай калыптанган? Албетте макулук болгон, анан айван болгон,
анан пенде болгон, анан киши болгон, анан адам болду деп. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн кыргызда макал бар. Адам болуп, адамча жашабасаңар, турмушуңар тозокко айланат деп койгон. Биз бүгүнкү турмушту ошол макалды далилдеген катары көрүп атабыз да. Соттошуу, калп айтуу, алдап коюу, ичтаарлык кылуу, көрө албастык кылуу, кутумчулук кылуу, кошомат кылуу, түз сүйлөбөй, бетке айтпай, ушундай тоор болуп калды да. Ошон үчүн адам болуп, адамча жашабасаңар, турмушуңар тозокко айланат деп койгон. Адам болуп, адамча жашоо бул билим болгон кыргызда. Муну тарбия билими деп тааныган. Себеби ар бир адам муктаж тарбияга. Кыргыздын тарбиясынын бир улуулугу, ал тарбияга мейли жаш балдар түшүнүктүү, бирок 40, 50, 60, 70, 80, 90-га чыкканда дагы ошол тарбия билиминен чыккан эмес да, тарбия билиминин эрежесин. Мисалы, ай сага жарашпай калды. Сен 60-тан ашып калдың, пайгамбар жашына келдиң, сен минтип жүргөнүң, минтип айтканың жарашпайт деп тарбиялап койчу да. Көрдүңүзбү кандай? Азыр чектин баары жок да. Мен мына көрөм, тойлордо ушу 60-70ке барып калган апалар солкулдап жер тепкилейт. Биздин аркыбыз менен алганда, жаштарга мүмкүн жарашат, улгайып калгандарга анча жарашпайт да. Мисалы, мен чарбада жүрдүм, саясатта жүрдүм, бирок азыр саясатка аралашпайм. Мен улгайып калдым. Мен жаштар менен талашканым туура эмес. Бул да тарбия кыргыздын. Мисалы, үлгү, акыл, насаат, тарых билгенин айтып жүр. Анан кийин 40-50дегилер менен аралашып саясатта жүрсөң уят да. Көрдүңүзбү тарбия кандай болгон? Бирок эгерде сөздүн тереңинен айтсак, бул мындай. Тарбия билимин ким берген? Биринчиден 70% энелер берген. Ата тапкыч, мал менен кетет, тиричилик менен кетет. Бала эненин жанында да. Ошол бешигири менен, ошол эмчек бергенде, тамтуң этип тили чыкканда, буту басканда, ошо сөздүн баары эненин сөзү тарбия болгон. Андан кийин 30% тарбияны чоң ата, чоң апа, тайне, тайталар берген. Бул аксакалдар, апалар институту деп койсок болот. Азыр ал институт жоголду. Тилекке каршы ал институт жоголду. Ошол билим жаш муунга берилбей калды бул билим. Бул билим өзү ырааттуу түрдө жүрүп келген. Ал кандай билим болгон? Биринчиден дене тарбия, көрдүңүзбү? Дене тарбия. Дене тарбия билими, анан кийин эмгек тарбия билими, ушундай бөлүнүп бөлчөдөн турганда, мисалы, мына турмуш тарбия, адам менен адам. Адамга кандай мамиле кылышың керек? Улууга урмат, кичүүгө ызаат, калп айтпа, көңүлүн калтырба, элпек бол, ушунун баары турмуш тарбия. Анан кийин мүнөз тарбия. Мүнөзүң кандай болсо, тагдырың ошондой болот деп койгон бабаларыбыз. Эде мүнөзү чатак адам, дегиле ал элге да, журтка да батпайт да, туурабы? Мүнөз тарбия. Анан адал, арам тарбия. Адал, арам деген билим болгон. Ал бала 8-9 жашка чейин ошону өздөштүрүп калган. Ал талдап отурган эмес турмушта. Бул мындай болот, дегенде болот. Ай, бул арам жукпайт, кой айланайын. Ай, арам, бул арам ишке барба деп койгон. Мына арам, адал бул өтө чоң билим болгон. Андан кийин алкыш бата билими. Качан алкыш берет, качан бата берет. Ал кандай болот? Бул да бир билим болгон. Андан кийин каргыш, наалат билими. Ай, үйгө каргыш алып келбей айланайын. Наалатка учураба, бирөөнүн наалатына калба деген. Бул да тарбиялык билим болгон. Андан кийин тышкары макал лакаптар. Бир 20 000 макал лакап бар да. Алар ошо турмуштан алынган макал лакаптар. Анын негизи таасири адамды мындай жаман көрүнүштөрдөн сактап, жакшы жолго чакырып үндөгөн кыска нуска макал лакаптар. Бул билим болгон да. Бул билим болгон. Андан кийин
иман, нарт, салт, адат билими иманы жок экен, тарбия көрбөптүр, же болбосо салтты билбеген, үлгү насаат билими болгон. Анан кийин эң салмактуу байыркы доордон башталган тыюулар билими болгон. Тыюулар. Мен ушуга токтоюн бир аз кененирээк. Тыюулардын саны мен билгенден кагазга түшүргөн 1000. 1000 тыюу. Мен айтып берейин. Жалпы жашоо шартка байланыштуу 790 тыюу, ар бир окуяларга таандык 210 тыюу, даректүү тыюулар. Бойго жеткен кыз балага 9 тыюу, келинге 12 тыюу, күйөө балага 5 тыюу, кайната кайненеге 12 тыюу, бойго жеткен уул балдарга 10 тыюу, кийимге байланыштуу 12 тыюу, дасторкон үстүндө 10 тыюу, келинди отко киргизүүдө 6 тыюу, колуктууга багытталган 6 тыюу, кыз балага 7 тыюу, өкүл ата өкүл энеге 8 тыюу, кыздын себине байланыштуу 5 тыюу, жаңы төрөгөн келинге 8 тыюу, кымыз сууганда 6 тыюу, жаш балага таандык 7 тыюу, эт бышырганда 7 тыюу, сүннөткө отурганда 8 тыюу, тушоо кескенде 6 тыюу, аял кишиге 6 тыюу, келин алганда 6 тыюу, ата менен кыз балага 7 тыюу, ата менен уулга 8 тыюу, тиши чыга элек балага 8 тыюу, жанамазан айтканда 8 тыюу, мейман тосууда 7 тыюу, сапарга чыгууда 8 тыюу, мал сойгондо 10 тыюу, жамандык өлүм житимде 15 тыюу, балага ат койгондо 7 тыюу, акчага байланыштуу 7 тыюу, улууларга мамиле кылганда 8 тыюу, кичилерге мамиле кылганда 5 тыюу. Мына ушул 790 тыюу. Бул эмне тыюунун максаты кандай болгон? Тыюунун максаты ыйман, адеп, ынтымакты сактоо, биримдикти камсыз кылууга багытталган тыюулардын баары. Адам касиетинен чыкпагын, ыйман, адепти унутпагын, салтты бузбагын. Мисалы мен айтып коеюн, кара кийип, чачын жайбайт, үнүн катуу чыгарып күлбөйт. Бирөөлөрдүн көзүнчө керилип чоюлбайт. Келин төр жакта отурбайт. Кайнатасы отурган орунга отурбайт. Кир идишти түнгө калтырбайт. Баш кийимди бөлөккө бербейт. Сатпайт, тебелебейт, ыргытпайт, теппейт, жоготпойт. Кыз бала белдемчи тагынбайт. Неге? Ал келиндерге эле бели катып калат экен. Күйөө бала сый болуп олтурбай, кызмат кылат. Кайнатаны атынан айтпайт. Мисалы дагы уланта берейин, жалпы тыюулардан айтып коеюн. Адамды кол менен санабайт. Улуунун жолунан кыя кесип өтпөйт. Адамга бычак кесебейт. Аккууну атпайт. Баласы жок бешикти терметпейт. Бышкан ашты таштап кетпейт. Бейтти колу менен көргөзбөйт. Бүрдөп турган бакты кыйбайт. Бүлүнгөндөн бүчүр албайт. Жалгыз даракты кыйбайт. Кандай? Мен четин эле айтып атам. Четин эле. Эгерде муну өзүнчө сөз кылсак, 5-6 саат убакыт керек болуп калат да. Бизде андай убакыт жок. Мен үстүртө эле же болбосо жортуулдан же 3-4 күн жол жүрүп келген күнү аялына эркек жолобойт. Аялына эркек жолобойт. Жортулдан келгенде. Же бир 5 күн 6 күн жол жүрүп келгенде жолобойт. Неге? Анткени мындай да эркек кыйналып, күчү бир аз балага таасир этет деген сөз да. Өзүнө келиш керек, тынчыш керек. Жолдо кооптонуу болот, кырсык болот, сарсанаа болот. Ошол урукка таасир берет деген сөз да. Билесизби андай? Мына кыргыз келечекке кам көргөндө мына ушундай эреже менен кам көргөн. Жылкыны башка чаппайт. Эмне үчүн чаппайт? Жалтак болуп калат. Мен тажрыйбамда мындай болгон, бир мал издеп мен чоң атам, андан кийин бир жолдошу мен да бир кунанга мингизип койгон, ошо турмушка көнсүн деген да. Анан тиги кырга чыгабыз, мал көрүнбөйт, жылкылар бул кырга чыгабыз,
Анан тиги кырга чыгабыз дегенде ортодо жаан катуу жүрүп, чоң эме болуп калыптыр, жар болуп калыптыр да. Анан жардан оңойлуу ар бир ат секирип кете албайт. Чоң атам өз аты менен секирип кетти, берки жолдошу секире албай койду. Себеби ал атка камчыны башка салганда ал жалтак болуп калат. Коркок болуп калат. Көрдүңүзбү кандай? Эме турмушта баланы башка урбайт. Эмне үчүн бала башка урбайт? Намысын жоготот. Намысын жоготот. Намысын жоготот бала. Намыстуу болбой калат. Баш деген бул намыс деген. Башка уруп көмгөн бала ал намысы жок болуп калат. Ал сынган болуп калат да. Башка тийбеген ал намыс менмин деп турат. Дайыма баш кийимди да өйдө коебуз го, ал деле ошол го. Эмне үчүн? Ал бир калпактан пайда болгондо. Себеби мына калпактын үстү ак мөңгүлүү ала тоо мекенибизди туюндурат. Калпактын кыры ошол ала тоону мекендеген кыргыз элин туюндурат. Экөөбү тең улуу. Экөөбү тең ыйык. Ошонун түйүндө ырыс алды ынтымак деп 40 уруунун ажыратылгыс биримдигин туюнткан чапчак болот. Мына, көрдүңүзбү? Демек, үчөө тең ынтымак, мекен, эл баарынан өйдө. Аны төмөн койбойсуң, андан аттабайсың. Аны баспайсың, аны бөлөк бирөөгө бербейсиң деген идеология болгондо. Баш кийим. Мына, баланы башка ургандан кийин ал жалтак болуп калат. Коркок болуп калат. Намысын жоготот. Аны турмушта ким болсо дагы кемсинтип басынта берет. Ал басынып көнүп калган. Өзүн төмөн сезип калган. Же болбосо жол жүргөн мезгилин кесе айтпайт. Мен баланчада барам деп. Жок, баланча Кудай буйруса баларсың. Эгерде кырсык болуп калса аны Кудай билет. Анан кийин дасторконду баспайт. Бул эненин улуулугу. Тасмалды эч ким аттабайт да бүгүн. Туурабы? Түшүнүгү бар, түшүнүгү жок адам да тасмалды баспайт. Идишти теппейт. Эмне үчүн малды теппейт? Ырымдайт. Малың төлдөбөй коет. Же ылаң болот. Малдан кол үзүп каласың. Бул кесир деген түйүндүрөт. Эшикти теппейт. Эшикти керип турба дейт. Босогодо турба. Босогодо да. Анан дүлөйдү, сокурду тураба дейт. Мунжуну шылдың кылба дейт. Башыңа түшүп калышы мүмкүн дейт. Көрдүңүзбү кандай? Кесир сүйлөбө дейт. Кесир сүйлөбө дейт. Тилиңен табасың дейт. Кумурсканын уйгун бузба. Кишини сөймөйү менен көрсөтпө. Нанды көмкөрөсүнөн койбо. Нанды баспа. Таяк таянба. Төрөлөк балага ат койбойт. Үйдү айланып чуркабайт. Укурукту аттабайт. Отту теппейт. Очокту аттабайт. Толтура. Адамды да айланба деп айтат го. Туура. Себеби бул мындай ден соолукка байланыштуу да. Ошонун бир кесел болобу, ошону жугуп калат деген мааниде болгон. Бул тыюулардын көбү турмуштан, баары турмуштан алынган, бирок жарымынан көбү кайып дүйнөдөн кабар берет да. Кайып дүйнөнүн сырын биздин бабаларыбыз жакшы билген. Ошон үчүн мисалы адамдын шагын сындырба дейт. Шагы кай жерде болот. Үрөйүн учурба, көңүлүн калтырба. Ушу сөздөрдүн баарысы кайып дүйнөгө байланыштуу. Үйгө каргыш алып келбе. Каргышты эмне чөнтөккө салып келесиңби? Кантип алып келесиң эгерде алып келсең? Бул кайып дүйнөгө байланыштуу. Азыр квантовый мир деген сөз ошого байланыштуу. Биздин бабаларыбыз мына салттуу билимди кайып дүйнөнүн сыры менен тең айкалыштырып келген да. Мисалы төлгө салат, азыр бөлөк элдер карта менен бөлөк жол, кыргыздар 41 таш менен төлгө салат. Төлгө салган бул кайып дүйнө. Түлөө өткөргөн бул кайып дүйнө. Тушоо кескен бул кайып дүйнө. Но кеспей эле кой, эмне болмок? Бирок кыргыз кесет да. Кырсык болсо түлөө берет, тиленет. Ушунун баары эпкиндеп калыптыр, көзүгүп калыптыр, киринелеп калыптыр. Булардын баары сакральный талаага, эфирный талаага, ментальный талаага тиешелүү көйгөйлөрдү биздин бабаларыбыз билген жакшы.
баланын кийимин караңгыга калтырбайт деп коет. Жаш баланын кийими. Анын да сыры бар. Бул айга көрсөтпөй деп коет. Ай көрүп калат деп. Жөн эле эмес да, мунун баарын нар жагында терең кайып дүйнөнүн билими турат. Биз анын көбүн жоготтук, кол үзүп калдык. Биз жөрөлгөсүн гана сактап калдык. Кой түлөө өткөрүп кой, же болбосо бата кылып кой. Мына мисалы бата менен алкыш, каргыш. Айтса айтып койду да. Жок, кыргыз андай эмес. Кыргыз жакшы билген. Каргышты үйгө алып келбе деген. Кантип сен алып келесиң? Эфирни талаа менен, астральный талаа менен алып келесиң сен. Ошонун жабыркайт. Ошону үйгө алып келесиң. Энең жабыркайт. Мүмкүн бир тууган сиңдиң же карындашың, иниң тартып калат ошону. Бул өтө чоң маселе. Биз ушул маселенин баарына койчу. Биз материалисттик дүйнөгө берилип кеттик деп азыр адамзат өзү ушу квантовый дүйнө деп, квантовый деген сыр менен ушуну акырын азыр өздөштүрөйүн деп атат. А биздин бабаларыбыз муну билген да. Жакшы билген. Мына мен айтып коеюн, мүнөз. Мүнөзүң кандай болсо, тагдырың ошондой болот дейт. Кыргыз 91 мүнөздү ажыратып тааныган. Мен 25-ин чечмелей албай койдум. 25-ин. Айтып берейин. Ак көңүл, кең пейил, калыс, жоомарт, тобокелчи, саресеп, бүйрө, сылык, сыпай, сынчы, чечен, карамүртөз, кыйды, мита, марамза, кыянат, карөзгө, карөпкө, алөпкө, желөпкө, жандим, калпычы, шыппыр, жылпыш, жылдырма, такымчы, ичимтап, кылгыйма, мылжың, кежир, гергакшык, мако, кырс, оолукма, чогол, 91. Мен көбүн чечмелей албай койдум. Аксакалдардан сурасам дагы мага толук түшүндүрүп бере алган жок да. Бүйрө деген эмне агай? Мүлтүлдөк, арампороз, шылуун, куйту, ала көөдөн, көйрөң, куу чирен, сылан короз, кыз кыял, суу жүрөк, майлуу жүрөк. Мен ушуну биле албай койдум. Майлуу жүрөк деп кимди айтат? Коркок, чоркок, сараң, эзме, көк тил, көк бет, кепчебес, кенебес, көрө албас, жалакай. Жалакайды билебиз. Коңур, эринчек, уялчак, кызганчак, айдакел, ажаан, муну билебиз. Айдакелди билбейм мен, Мен деле бүйрөгөрдү билбейм. билбейм ага. Ажаанды билебиз, Ажанды жакшы билебиз. Тажал, тойбоз, жамбакты, кыран, элпек, момун, көз карама, ак каптал, копол, дүнбаш, дөдөй, аңко, билебиз муну. Чыйрак, иленди, конот, сабырдуу, аяр, суу тумшук, ач көз, куу, таскак, желтаман, тапан, кебек баш, көшөкөр, чуу куйрук, чыр, таарынчак. Мунун ар бирөөнүн ар жагында билим жатат да. Ооба. Муну биздин бабаларыбыз ошо турмуш тажрыйбадан алып, даанышмандардын акылы менен, аксакалдардын тапкычтыгы менен бөлүп койгон да. Ошон үчүн айткан, сенин балаң мында болуп баратат. Тарбия, муну жакшы эмес, муну сапат жакшы эмес. Мындай болсо жакшы болбойт, турмушта кийин кыйналып калат балаң. Андан көрө ушуну бир аз оңдоп түзөт деген аракет болгон да. Бирок бул тарбия билимин ким берген? Ар бир үй бүлөдө ата эне, чоң ата, чоң апа, анан кийин уруу арасында аксакалдар, даанышмандар, эл ичинде абройлуу калыс адамдар. Ошон үчүн кыргыз элинде тарбияны эл берген. Азыр талаш болуп атат, үй бүлө тарбиялаш керек деп. Үй бүлө айтат, мектеп тарбиялаш керек деп. Чын-чында келгенде тарбия менен биздин бийликтин иши жок азыр. 30 жыл эгемен доорунда унутулган бул. Кыргызда эмне болгон? Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, көчөдөбү, талаадабы, бирөөнүн баласы болобу, бирөөнүн кызы болобу, акырын көңүлүн калтырбай, кереге сагайтам, келини сен ук деп, намысына тийбей, эл тарбиялап келген. Ал тааныбы, тааныбайбы, ай балам муну оң туура эмес, ай кызым айланайын, ушуну эметпе деген бүт эл тарбиячы болгон Кыргызда. Кыргыздын улуулугу ошондо. Кыргыздын улуулугу ошондо.
Себеби жана айттым го, дене тарбия. Дене тарбияда биздин апаларыбыз бала бешикте жатканда эмчек берип, бир колун бошотуп, маңдайына чүкө илип коет. Ошо чүкөгө жетемдеп, колу, ыкма, көзөмөл, келечекте жаа тарткыч, келечекте жоокер болгонго шыктуу болсун деп, курсагын тойгузуп, бир колун бошотуп коет. Бала тиякта шимек бар, кургак, курсагы тойду, жата берет. Бешикте эле ошол жоокерликке даярдана берет эркек бала. Мына тарбия какта. Анан кийин мисалы 2 жашта, 3 жашта буту тамтын басып калганда атасы атты токуганча чылбырын берип коет балага, ме кармап тур дейт. Ал бала кармабаса деле эч жака кетпейт ал. Бирок чарба тарбиясы да турмушка, сен аралашкын. Анан 5-6 жашта болсо койлорду сайт, сен козуларды кармайсың. Козуларды бир дагы эркек алы жетпейт, бала гана алы жетет. Эркек чарчайт бир 5 мүнөттө. Козуларды бала чарчабайт эч качан. Көрдүңбү? Демек тиричиликке, турмушка, чарба иштерге тартат да ошентип. Ошол эле учурда ар кандай оюндар болот. Ошол оюндар менен дене тарбияга. Мисалы азыр мен TikTok'та көрүп атам, 5 жаштагы кыз өзү атка минип атат. Ептеп, септеп, тырмышып отуруп, атка минип чаап кетти. Ушундай болот да. Ошон үчүн кыргыз улуу болгон себеби жоокерлерди, дене тарбияны, мүнөз тарбияны бала кезден эле колго алып, аны көзөмөлдөгөндө. Кандай болгон? Мүнөз тарбияны айттым. Мисалы, мына макал лакап тарбия. Биз макал лакапты апаларыбыздан көп уктук. Аталарыбыздан, айыл ападан көп угабыз. Мунун баары уюган акылда. Мунун баары тажрыйбадан, турмуш тиричиликтен алган сабак, үлгү. Макалдарды азыр жыйнактары көп чыгып атат. 10.000 макал жыйнак, 5.000 макал айрдан таап алсак болот. Эми арасында жеңил макал лакаптар бар, бирок кылымды карытып кыргызды улуу кылып келген макалдар толтура бүгүн. Биз ошолорго көңүл бурбайбыз. Бу тарбия, негизи тарбиянын максаты эмнеде? Адам кандай, эмне үчүн адам жаралды бу дүйнөгө? Ушу суроо бөлөк элдерде да бар да. Эмне үчүн бул жашоонун маңызы эмнеде? Биздин бабаларыбыз аны мынтип түшүнгөн. Биринчиден, адам болуп, адамча жаша. Чоң маселе. Бу дүйнөгө эмне келесиң? Адам болуп жаралдыңбы? Анда адам болгунда, адамча жашагын. Экинчиден, элине пайдасы жок тирүүнүн өлүгү дейт кыргыз. Сен элиңе пайдалуу бол. Элиңе пайдалуу бол. Үчүнчү, сен үй бүлөңө, айылыңа, элиңе, табиятка зыян келтирбей жаша. Үчөө эле максат. Ушу менен кыргыз улуулугун сактап келген. Айтат, тирүү жүрүп, санда жок, өлгөнү менен көрдө жок. Жүрөт бир байкуш деп коет. Курсагы тойса разы болуп. Тарбиябы? Тарбия болгон. Тарбия бул келечекке кам көрүү. Бала бакырабыз, кыздарыбыз, неберелерибиз бактылуу, ынтымактуу жашасын деген аракет болгондо. Азыр бул билимди биз унутуп койдук да. Ошон үчүн эмне болуп атат? Бизде үй бүлөдө балдарды батыш тарбиялап атат да. TikTok, YouTube. Ошолорду көрүп алган анан кыргыз болгусу келбейт да. Кыргыз болгусу келбегенде бөлөк элдердин жолуна түшүп ээчип атабыз. Көп элдер бүгүн жарга такалып калды да. Мына коронавируста эмне үчүн эң көп кишилер кайтыш болду Америкада. Арда акча бай, жабдыктар укмуш, медицина өнүккөн. Эң көп адам Америкада кырылды. Анткени жараткан айтты, силердин жашооңор менин мыйзамдарыма дал келбейт деди. Кыймыл жок. Тамак ашыңардын баары жел, дары дармек, химия зат, өзүмчүл. Силер өзүңөр максатыңар байып кетүү, тиги бу, табиятты талкаладыңар. Кай жерден силер менин мыйзамымды сыйлап жашап атасыңар? Андайыңар жок. Демек, силердин жашооңор ал мындай сыртынан кооз, бейпил болуп көрүнгөн менен өзөгү, эгерде аялдар төрөгүсү келбесе, эгерде улут
üzülүп атса, эгерде табиятты талкалап атса, жан жаныбардын баарын кырып атса, анан азыр байкап атасыз, биз да ошо жолго түшүп, абдан оорулуу адамдар көбөйбөдүбү азыр. Мисалы, мына республика больницага урология бир таанышым түшүп калып барсам, эл ушунча көп Ош базарындай. Мен таң калдым. Баары эле көйгөйү бар бөйрөктөн. Эмне үчүн? Анткени кыз балдар киндигин көрсөтүп жүрөт, желтиет, сулукка урунат. Мектепте мисалы жылуулук жетишсиз, жеңил кийим, кооз, бирок ички органдарга зыяндуу. Ушундай мисалдарды айтсак көп болот. Анан негизи оорулардын себеби нерв. Азыркы заманда бүт эле нерв болуп калды да. Чыр чатак, тиги, бу, көңүл тынч эмес. Анан кийин мына онкология кесели 2 жаштагы балага кетти. Сахарный диабет 1 жаштагы бала сахарный диабет болуп атат. Бул эмнеден кабар берет? Туура эмес жашап атабыз го. Туура эмес жашап атабыз. Ушул кооз, жыргал турмуш деп ошонун артынан сая түшүп, а биз бияктан улуттун келечегине залака тийгизип атабыз да. Минтип отурса, кыргыз 10 жыл, 20, 50 жылдан кийин кандай болот? Эгерде азыр Кудайга шүгүр бир үй бүлөгө орто эсеп менен 3 бала туура келет экен. Демек, бираз кошулат, жакшы. Эгерде бара-бара ошентип отуруп, бир түгөйгө 1,5 бала болсо, анда кыргызың да жок болот да. Биз ушул келечек алдында жоопкерчиликти таптакыр ойлобойбуз, андай сөз жок, оозубузга келбейт. Тарых алдында жоопкерчилигибизди унутуп койдук, тарыхты көп жаштар билбейт. Анан мына үлгүгө келсек, азыр айтып атат го, балдардан сурасаң ким болосуң десе, опайга болом деп айтат дейт. Ушу жакшыбы? Ошон үчүн тарбия бул улут тагдырын чечкен маселеге айланып калды. Биздин келечегибизди аныктаган иш болуп калды. Биз буну мектепке гана бербей, ар бир эмгек жамааты болобу, жалпы коом болобу, ата бабалардан калган улуу үлгүнү биз таразадан өткөрүп, эгерде азыркы турмушка анча ылайык болбосо, аны эске алып, калганын биз ошону колго алышыбыз керек деп ойлойм мен. Мына көрүп атабыз, биз алдыга деле жылып кеттикпи, 30 жылда же жылган жокпузбу? Ушул маселе мисалы. Мисалы, мына Америка өнүктү. Америка деле бүгүн жана коронавирустан көрүп калбадыкпы? Жанагы жабдыктары, жанагы бейтапканалары ал элди сактап калбайт экен да. Анын чоң көйгөй ар бир 12.000 жылда жер апаатка учурайт экен. Ар бир 12.000 жылда. Азыр ошол 12.000 жыл кайталанып башталды. Биз көрүп атабыз, Сауд Арабияда кар жаап атат, жаан чачын, сел жүрүп атат. Биз көрүп атабыз, жанар тоолор атып атат. Биз көрүп атабыз, азыр многу дарыялар соолуп кургап атат. Мына акыркы 3 жылда Кытайда 25.000 дарыя кургаптыр, соолуптур. Бизде деле кургакчылык болду. Токтогулда эмне болду? Суу сактагычта. 2010 жылы 19 миллиард куб суу болчу. Ошону 3 жылдын ичинде сууду сатып отуруп 12 миллиардка түшүрдү. Ошондон бери токтогул калыбына келе албай турат. Эми адам кыргыз акты саткан эмес. Ал эми сууду сатуу деген бул эми надандыкта, бул элге кыянатчылыкта кылган. Ошол адамдар азыр депутат болуп, чоң кызматта жүрүп, бай болуп, чоң дүкөндөрдү куруп, ресторандар куруп жүрөт. Сууду сатты ошондо. Карабайсызбы? Бу эмне деген шумдук? Бу адамдын акылына сыйбаган маселе болот. Дегеле азыр биз эмес, адам баласы жапары жырткыч жапайы кылбаган ишти адам кылып атат да. Мисалы бизде деле кээде угуп калабыз, өзүнүн кызын атасы сордуктаптыр, атасын баласы сордуктаптыр. Эйланайын, бул эмне деген турмушка келдик биз.
Bunun geleceği emne menен бүтөt. Mına bu çetin ele men айтып атам, эмне үчүн биз ушундай бабалардан калган улуу акылга, тажрыйба, үлгү, насаатка көңүл бурбайбыз. Эмне үчүн биз мектепте дагы эле Илья Муромецти окутат экенбиз азыр. Айланайын Союз тараган 30 жыл болду да. Багы эле Куликовский битваны ошолордун түшүнүгү боюнча же болбосо Война и мирди окуйбуз. Айланайын, өзүбүздүн улуу мурасыбыз турат биякта. Мына тарбия билими, ошол эле кесип билими, ошол эле аалам билими, ошол эле жыл санак билими, ушуларда учка мектепте, жогорку окуу жайга айтпайлыкпы? Биз эмне үчүн далыбызды тозобуз? 1000 жылдар бою аман болуп келген кыргыздын улуу рухий казнасына биз түкүрүп коюп атабыз кейде. Ушундай болуп атат да. Бул билим адам менен адам деген социология билими кыргыздарда, мисалы сиз билесиз, шерине деген бар, ыража деген бар, ашар деген бар. Ушунун баарын кыргыз элинде байгедей болуп бөлүнгөн эмес да. Мына дөбө маданияты 4,5 жыл өкүм сүргөн, 4,5 жыл. Мүзөлөрдө сөктөрдүн баары теңдей коюлган. Бай жок, кедейи жок. Илим айтып атат. Бул коомдо теңчилик жашаган дейт. Теңчилик өкүм сүргөн дейт. Бай кедей бөлүнгөн эмес дейт. Көрбөйсүзбү? Ошол эле учурда мисалы Карасук дөбө маданияты 1200 жыл биздин доордон мурун бүт буюмдарда жазуулар бар экен. Кылыч, идиш аякта, Лимпоздор айтып атат. Бул эл түгөл сабаттуу болгон дейт. Bir ilmi kitap çıktı. 2000 Адамзат кайсы чекке келди деген ilmi kitap. Человечество на рубеже веков. Мен ошону окуп тааныдым. Элинин сабаттуулугу катты тааныган боюнча кыргыз эли дүйнөдө 12-орунда экен. Америка 19-орунда экен. Россия 21-орунда экен. Япония 31-орунда экен. Misali Kıtay 102-орунда экен сабаттуулук боюнча. Бүгүн дагы кыргыз акыркы торпогун сатса дагы баласын окутат. Туурабы? Билимге жакын. Ушунун баары биздин ата-бабалардан калган үлгү, сабак. Биз ошого кайрылбасак, 30 жыл ээчидик го. Швейцария болобуз дедик, Турция, Малайзия, Корея болобуз дедик. Кореяны көрүп атабыз, бүгүн президент эмне болуп атат. Кабарыңыз бар да, Ооба. 5 президентти жоопко тартып, 3-өүн өлүм жазасына тартып, бирөө өзү жанын кыйып, ушундай окуя болуп атат. Ушу өнүккөн өлкөлөрдө себеби мынагу иман, адеп, тарбия бул өтө чоң маселе. Мыйзам менен турмуштун баарын жөнгө сала албайсың да, себеби мыйзам ал кандай ишке ашат? Аны жазалоо коркунучу менен ишке ашырат да, туурабы? Аны көзөмөл кыла турган канча кызмат болуш керек. Ал бирок биздин бабаларыбыз өз ыктыяры менен жалпы эл карманган нартты бузбайсың, салтты бузбайсың. Мынагу тарбия билими мыногундайды жазылбаган мыйзам өзүң ыктыярың менен аткарасың муну. Сага эч ким көзөмөл жүргүзүш кереги жок. Сен өзүң ыктыярың менен элди сыйлап, элден бөлүнүп калбайын, эл караган бетим жер карабасын деп, өзүң ыктыярың менен ошону аткарасың, турмушка ашырасың да. Эмне үчүн биз ушуга багыт албайбыз? Кызым, ушуну силер дагы элге айтсаңар, мүмкүн бара-бара биз дагы акылыбызга келип, ушул кемчиликтерди жоюп, ушул өксүктөрдөн арылабызбы деген тилек менен мен чет-четин айтып бердим. Мүнөз тагдырды калыптандырат дедиңиз го. Мүнөзгө жараша тагдыр болот адам. Мүнөзгө жараша тагдыр болот. Эмнеге агай? Анткени эгерде мүнөзү чатак, калыс эмес, кыялы курч, ачуусу тез келген адам, ал үй бүлөдө дагы көйгөйлөр көп болот. Ал турмушунда дагы үй бүлө дагы бир туруп сакталбайт, бир туруп сакталат. Ал орун таппайт да.
тағдыр екен, Құдай маңдайға жазса, не қылайын дейбіз ғой біз. Мында кыргыз мынтип айткан. Турмуш тагдыр өзүңдөн деген. Turmuş taqdir özüңдөн. Өмүр тагдыры жараткандан деген. Демек, өмүрдүн узак кыска болушу жараткандан. Ал жараткан. А турмуш тагдыр өзүңдөн деген. Эгерде сен өзүң кыялың чатак болсо, мүнөзүң кырс болсо, өзүң тарбияла. Колуңда ал да сен. Анан кийин адам укугу деп эле кыйкырып, өкүрүп, чатак салып, кызыңды, бир-эки балаңды өзүңө батыра албасаң, кандай? Эгерде элди ойлобосоң, элге кызмат кылбасаң, элиңе пайдаң тийбесе, анда кандай? Анда эмне? Бул дүйнөгө эмнеге келдиң анда? Туурабы? Ушундай да. Биздин бабаларыбыз жеке өзүмчүлүк болгон эмес. Себеби тоо шартында эрди катын баланы бутуна тургузуп адам кыла алган эмес. Эгерде жамаат болбосо, урук тууган болбосо, көчүп конгон кыйын, тоодо аман калуу кыйын, борон чапкын болот. Ошон үчүн өзүмчүлүктү дайыма ооздуктап басып турган да. Ай жамаат, эл эмне дейт айланайын. Ошонун калдыгы азыр той үзүлбөйт мына. Тойканаларда бир чети турмуш жакшы, ва бир чети бул черный касса деп мен деле кошту эле, мен жакшылыгыма булар деле кошот деген акча. Бирок түбү канында жамаатташуу жашап атат да. Мен өзүм бөлүнбөйүн. Мына айры кыштактарда үйлөр бүгүн дагы дубал менен курчалган эмес. Шаарда курчап атат, анткени ууру кирип айылда андай эмес. Себеби сен элден бөлүнөсүңбү? Жалпы баарыбыз эле жашабайлыкпы. Мен бала кезде бир да култтанчу эмес эле. Ит аякты же таякты жөлөп коет. Үйдө эч ким жок, күтпө деген маани. А бүгүн эмне болду? Бүгүн темирдин торунун артында жашап атат шаарларда. Туурабы? Ошону ойлонуш керек да. Биз турмуш адамды алдайт экен да, байлык менен алдайт экен, ийгилик менен алдайт экен, мансап менен алдайт экен, байлык менен алдайт экен. Алдамаш керек экен да. Себеби мунун баары өтөт кетет. Кыргыз айтат да, мынтет кыргыз, байлык колуңдагы муз эрип кетет дейт. Мансап ийниңе конгон куш учуп кетет дейт. Сен буга алданба. Сен адам бол. Адам болуп ис калтыргын дейт. Көрдүңөрбү кандай? Кандай улуулук. Эмне үчүн биз ушул улуулукка кайта келбейбиз? Эмне үчүн ошого таянбайбыз, ошого жөлөнбөйбүз? Биз азыр келечекти эмнеден табабыз? Байуу, кредит, машине, анан кийин евро ремонт. Муну тиги дүйнөгө алып кете албайт экен да адам баласы. Туурабы? Бул алтын киребет сатып аласың, бирок тынч уйкуну сатып ала албайсың да. Бир тонна дарыны сатып аласың, ден соолукту сатып ала албайсың да. Туурабы? Адам болуп бу дүйнөгө келген соң адам болгон. Адам болуп адамча жашагын. Элиңе пайдаңды тийгиз. Эч кимге залакасыңды тийгизбе, зыян келтирбе. Табиятка, үй бүлөгө, коомго, элиңе, журтуңа. Коррупционер болбо. Бу коррупционер деген бир жаман сөз маданияттуу кылат да. Бул ууру да. Ачык айтканда бул ууру. Элден уурдайт. Жеке бирөөдөн уурдайт. Бу коррупция эмне үчүн Кыргызда жок болгон? Кыргызда бийлик жүргүзгөн адам жок болчу да. Эл өзүн өзү башкарган. Бий болгон, бийлер айлыкты эч кимден алган эмес. Азыр соттордун баары айлык алып атат да өкмөттөн. Биздин 19-жылымда бийлер эл шайлаган. Анан эки доолашкан тарап ыраазы болгондон кийин наркты буспай бийге рахмат айткан. Ыраазымын сага деп. Бул пара болгон эмес. Азыр уурулук кызмат канча чоң болсо, ошончо чоң уурулук айланып кетип атат, кээде, туурабы? Мунун келечеги жок да. Мына мисалы азыр жазалоону күчөтүп атат, туура кылып атат. Кытайда өлүм жазасына тартып атпайбы? Бирок жазалоо бул маселени чечпейт. Колун кармагандар гана жазаланат да. Кармалбагандар канча? Коомдо канча? Ошон үчүн алдын алып саясат жүргүзөт. Мисалы Америкада ички дүн продукция $20 триллион.
Биз бирок укпайбыз бирөөдү пара алып аткан жеринен колунан кармаптыр деп. Же уктуңузбу сиз? Укпайбыз. Анткени аларда мындай саясат жүрбөйт. Аларда коррупциянын белгиси деген түшүнүк бар. Эгерде мыйзамдын бир эле беренесин бузтуңбу, бул коррупциянын белгиси, жумуштан кетесиң. Эгерде сенин жеке кызыкчылыгың болсо, кылмыш иш козголот. Болду. Ушундай жасалган. Ушундай ыкма менен ушу 350 миллион эли бар Америкада 20 триллион доллар ички дүн продукция бар да. Арда колмо-кол албайт. Коррупциянын белгиси болдубу? Болду. Чыгасың жумуштан. Кетесиң жумуштан. Ошон үчүн арда мындай канатын жайган коррупция жок. Ошон үчүн арда мыйзам иштейт. Анткени мыйзамдын чечмелөөсү, түшүндүрмөсү парламент, конгресс кабыл алат. Мыйзам кабыл алганда, ошо мыйзамды чечмелөө, түшүндүрмөө кошо кабыл алынат. А бизде мыйзамды чечмелөө, түшүндүрмөө кабыл алынбайт. Ошон үчүн жогорку кеңеш мыйзам кабыл алса, аны ким түшүндүрүп чечмелейт? Чиновник. Ал кимдин пайдасынан чечмелейт? Өкмөттүн пайдасы, бийликтин пайдасы, кызыкчылыгына, же өзүнүн жеке кызыкчылыгына. Аны менен талаша албайсың. Же сиз тиги бийликтеги жүрген адам менен талаша аласызбы? Мен да талаша албайм. Алар айтат, мен бийлигим көп, мен айткандай болот дейт, бүттү. Анан ошол жерде коррупция жаралып атпайбы? А эгерде мыйзамдын баары мындай түшүндүрмө, чечмелөө том-том болуп китепканада турса, ар бир адам келип, ай, мынау мыйзамды мындай чечмелейбиз. Силер өзүңөрдүн жеке оюңарды токтоткула деп, коррупция да азаят эле. Бул өтө чоң маселе. Мына ушундай YouTube каналым көрүүчүлөрү, бүгүн адам канткенде адам болот, канткенде адам өзүнүн тагдырын түздөй алат, мүнөзүн оңдосо, туура тарбия көрсө деген сыяктуу мааниси терең сөздөрдү козгодук. Жашооңорду оңдооңар келсе, анда өзүңөрдөн башташыңар керек экен. Анда кичинекей балдарыбызды туура багытташыбыз керек экен. Ата бабалардан калган насаат сөздөрдү дагы биз аздектешибиз керек экен. Ошого маани, маңыз беришибиз керек экен. Эмнеге андай дешти экен улуулар деген сыяктуу. Бүгүн сонун силерге кызыктуу болду болуш керек, пайдалуу болду болуш керек. Көкүрөгүңөргө сиңирдиңер болуш керек. Комментарийге пикирлериңерди сөзсүз түрдө калтырбаңыздар. Жана агабыздан да кандай темада бир жакшы ой, жүгүртүү, пикир күтөсүздөр жазып койсоңуздар болот. Келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем агам. Аябай сонун терең мазмундуу сөздөрдү сүйлөдүк. Мындай сөздөрдү биз азыр жазып калсак, бул тарыхта калып калат. Бул баягы муунда муунга кала турчу бир сонун факт, далил катары калат деген ойдомун. Программаларыбыз дагы тарыхта калсын. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.